Машыкканыбыз эртең мененки окуудан чыгып эле циркке келебиз, кечке чейин ушул жакта жүрөбүз. Бири-бирибизди тажатып, бири-бирибиз менен урушуп жарашып деле. Бирок көп деле урушпайбыз деле. Мен өзүм Кыргыз циркинин артисткасымын. Өзүм аба гимнасты жана акробаттар тобунда иштечимин. 2010-жылы гастролдор бүткөндөн кийин бияка Бишкекке келдик. Ошондо кыздар уже ойлоно баштадым, бир тренерский жумушка өтсөмбү, машыктырайын ушу балдарды деп. Ошондо Чынара Мадим өзүм биринчи өзүмдүн кыздарымды чыгаргам, андан кийин ушу Чынара Мадимкулова болду. Анын артынан эле кыздар келе башташты, улам биринин артынан бири. Анан акырындап машыгып баштап эле кичине анча-мынча ушул жетишкендиктерге жетишип, результат боло баштады. Анан өзүм да анан кызыга баштадым, кайра анан уже полностью ушу машыктыруу жумушка өтүп кеттим. Мен Мадимкулова Чынара, 19 жашта болом. Бул циркке келгениме 10 жылдын жүзү болуп калды. Бул жака мени чоң атам алып келген. Циркке келгеним себеби үйдө отурганда телевизордон цирк өнөрпоздорун көрүп калдым. Ал жакта бир кыз аябай ийилип, кооз аябай мага абдан жакты да. Таң калып, чоң атама айттым, чоң ата мен да ушундай кыла алам, мени алып бар деп. Чоң атам биз Талашта турчубуз, Талаш шаарынан, ошол Талаш шаарынан Бишкек шаарына алып келип, Кыргыз мамлекеттик циркке Жупар эженин колуна алып келди. Ошондон баштап азыркы учурга чейин Жупар эженин алдында машыккам. Менин атым Алейза Аликова. Мен 18 жаштамын. Мен Нарын жергесинде туулганмын. Мен ушу циркке 13 жашында келдим. Биринчи жолу циркке келгенде абдан жомоктуу сезимдер болгон. Биринчи келип ушунча чоң зданияны көрүп, ушакта машыганбы деп ишене албай. Ушу кичинекей кезимден бери ушул жерде чоңоюп өскөм. 14 жашымда мен ушу Жупар эже тренерим аба гимнастикасын ойлоп табып, ошо аба гимнастикасы менен иштеп, көп өлкөлөргө чыгып келдик. Менин атым Мурунбаева Милена, өзүм Чүй облусуна караштуу Кемин районунда Алмалуу айылында төрөлгөм. Өзүм кичине кезимде телевизордон көргөм, бир кыздын ийилип чоюлган, аябай жайнап, ошону туура баштап. Биринчи болгон жок, бирок бир жумадан уже көнө баштады да, көнүгө кылып, апам урушуп көрсө кылба депчи, апамдан качып жашынып ошолорду кылып, анан өзүм эле номер жасап койдум да, ошону анан эжем көрүп, конкурска катыштырды. Финалга чейин өзүм жетип, финалда башка номер көрсөтүш керек болуп калып, атайын шаарга алып келип, үйрөтүп, циркке киргиздирди, циркте баары ушундай деп. Цирк жагып калып, финалдан утуп, 2-орун алып, циркте калайынчы аябай жакты, шаарда окуйм деп, мамам суранып кашмактуу деп.